Бишкек шаарындагы борбордук көчөлөрдө денеси саткан кыздардын саны азайбай келет. Кыргыз элине жат көрүнгөн жорукту кесип кылып алган кыздардын ар бир көчөдөн жолуктурууга болот. Бул ирет Коом пресс каналынын чыгармачыл тобу дал ушул денесин саткан кыздарга рейдке чыкты. Кыздар барбы? Саат, ночь. Жаш кыздар бар. 96-97. Көрсөк болобу? Болот. Кимге өзүң ой? Экөөбүзбүз. Бир кызбы, эки кызбы экен. Бирөө канча болот, экөө канча болот? Ночкобу? 3200-кө бир кыз берем өзүм. А, 2 кыз алсач? 5300 болот. 200-5300 болот. А, эмесичи, гостиница. Гостиница толтура кыздар айтып берет. Өзүңөр төлөп аласыз. А, өзүбүз төлөйбүзбү? Анын артынан милиция, силиция, менттер барбы? Номерин жазып аласың. Андай болбойт милиция. Бизде болгондой же ошондой, ошон үчүн эме болуп атат. Милиция менен иштешкен кыздар бар толтура. Алар сутмёршага иштебейт алар. Одиночка жүргөн кыздар менттер менен иштешет. Салып берип коюп анан. Акчасын төлөп койгондон кийин. Жок, андай болду. Көрбөйлүбү кыздар биз? Кана досуңду чакырбайсың? Жок, мен өзүм да көрөм. Өзүңдү көрмөйсүң? Мына көрөйүн да биринчи. Кесипке айланган сойкулук менен күрөшүүгө канчалык аракет көрүлүп жаткандыгына күбө болдук. Ошондо тиги барбайт да, гостиницага кызыл көйнөкчөн, а? Эмнеге барбайт? Барат. Барат. Барат, а? 3200 дедиңизби? Кыздар! Саламатсыздар. Саламатсызбы? Эмнесиңер? 1 саатка. 1 саатка? Сагабы? 1 комнатасы менен. Комнатасы менен? Мына бул кыздагы бар. Комнатаңар каякта? Биякта жакында эле жок. Милиция, силициячы? Жок, милиция жок. Мен центтер жокпу? Алып бермей жокпу? Канча саат иштем да? Я, эки бала. 2 кыз аласыңарбы? Мынакей могул. Да, бирөө бар биякта. Үчүнчүсү кылганда көрсөттү. Сүйлөшүп келеңиз, Сүйлөшүп келеңиз. Ички иштер министрлигинин айланасынан сойкуларды кезиктирсе болот. Алардын айтымында эң көп келген кардарылар дал ушул милиция кызматкерлери экендиги өкүндүрөт. Алар бул көрүнүш менен күрөшмөк турсун алардын кесиби менен коркутуп бекер колдонуп да кетишет экен. Бул туурасында буга чейин да башка жалпыга маалымдоо каражаттарынан атайын иликтөөсүнөн да күбө болуп келгенбиз. Кандайсыздар эже? Жакшы. Кыздар барбы эже? Ооба да. Саатпы, ночпу? Ночь. Канча кыз? 2 кыз. Жаңы эле келгенсиңер белең? Сен биз эми эле келдик эже. Түшкөнсүңөрбү? Жок, машина менен эмес. Каяка барасыңар? Өзүңүздөрдүкү барбы? Бар. Канча сомдон? 7000 болот гостиницасына. 2 кызбы? Арзаныраак болбойбу эже? Болушу. Саатыначы? 1200 1200 а? Канча кызыңыз бар эже? Мындай жаштары барбы дегеним да. Саатына бар жаштар. Арзаныраак кылбайсызбы эже? Саатына о. Ночко. Ночко ушундой экөөңөргө бир кыз алдыма? Анда. 2 кыз алсакчы? 270 болот да комнатасы. Ночко, а? Бир кыз канча болот? 6000 жан. Эгер 3 бала болсочу? Үчөөңөргө 2 кыз бара берет 7000. Жок, үчөөбүзгө бир кыз. Үчөөңөргө 1 кыз бара берет да. Биздин гостиницага болсо. Силердин гостиница, силердикин алып барган милиция менттерге салып бермей жокпу же? Азыр менттерге келбей алат. Келбей алды эле. Өзүнчө эле отметка алып коесуздар да, Үчөөнө барасыңбы бир кыз, моголдар кызы бар. Ошол эле барбы? Жашактар бар? Бирөөнө чыдабай турбу, үчөө көргөн. Жок, может экөөнү алып көрсөтөбүз, көрбөйлү. Кана?
Бияқта эмес алар. Эсинсе. Алпак келет. Жасыншада барып көрбөйлү жанына. 5000 болобу? Я. Кейдесин көрбөйлү эжеби. Кара чыштап коюшта. Көргөндө жапчаш татмакай кызды көтөк. Көрү биз деле жапчаш деп тияка бардык эже. Канчалаган өмүрлөрдү алган коронавирус илдети коркунуч жаратып, аны алдын алуу атайын чектөөлөр киргизилгени менен сойкулук ишин уланта берген. Карантин учурунда да кардарларды тейлеп келишкен экен. Коронавирус эле эмес, бул жол менен башка дагы канчалаган ооруларды өмүргө коркунуч жаратып келет. Жогоруда айтып өткөндөй эле бул тема боюнча канча ирет маселе көтөрүлдү, бирок жыйынтык чыкпай келет. Тескерисинче буга чейин Борбор калаанын саналуу гана көчөлөрүндө тура турган болсо, эми ар бир борбордун көчөлөрүн бурчтар менен кезиктирсе болот. Эсакта. Ночко. Как раз. Сиздердики барбы өзүңүздөрдүкү? Бар. Бизде еще услугаларым бар. Кандай услугаларың? Смена там бар для поднятия. Полный минет бар. Еще массаж бар. Хондроз, остеохондроз, грыжа. Эми окутамыз да, кышын 2 жыл окутамыз. Дальше Атайын окуп келдиңиздер беле 2 ушуну. жыл окудук. Каякта окутат эже? Бияқта шарда. Шаарда Өзү бар, акча төлөйбүз. канча сомдон окутат эже? 2 жыл окуса 15 миң сертификат берет. Канча миң сом бар? Жок, ошонун ичинде эле бар. Жок, окуганы канча миң сом? 6. 6 миң сомго атайын ушундай окутабы, э? Жонсон биби керек да. Медицинский. Жонсон биби менен жакшы болот да класс. Окутабы. Баарынан дагы алардын атайын окуусун окуп сертификат алганбыз деген жооптору кызыгуу жаратты. Демек, кесип деп болжолдоп жатканыбыз чындыкка туура келет окшойт. Шаардыр? Жок, кайсы район чыкты. Демеде? Микрорайонда, 5-чи микрорайонда. Аякта да бар да. Иә. Аякта да бар адамдар. Жок. Үчөөбүз. Үчөөбүз болобуз. Апе окуй. Жок, кандай үчөө. Жок, экөөнү алып кетебиз да. Экөө. Биз экөөбүз может ачкан жок. Бирок кандай үчөөнү ким болобу? Так массаж дейт. Сине темиштей. Эми сине темиштей. Окутканы жакшы экен эже. Окутканы жакшы экен. Эми үйрөнүш керек да. Атайынбы? Канча жылдан бери иштейсиз эже? Жок, биз ретке чыгып бияка иштейбиз да. Мына Иштейсиз. иштейбиз да. Бул шаарда иштейбиз. Бишкек шойсузбу? Того. Только бу жерде өзүңүздөр эле экенсиздер да, э? Өчүчүк. Дос кала. Камера таптата ойнойт. Жок, жакта камера. Сердне чогуу. Оо, жок. Өчүдө чыгараны. Клубдан чыккан уже кетебиз. Канчадан дедиңиз? Экиден болот. Ошондой эле интернет айдыңына да атайын сайттар ачылып, онлайн түрдө да кызмат көрсөтүп келишет. Ал сайттарды канча жаштагы колдонуучу баш багып жатат, чектөөлөр деле жок. Уруңду сактайм десең улутуңду тарбияла, улутуңду сактайм десең кызыңды тарбияла деген кыргыздын акыл сөзү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул кыргыздын келечеги үчүн эң коркунуч экендигин ар бирибиз эсибизден чыгарбайлы.